Баткенде акысыз юридикалык жардам берүү декадасы жүрүүдө. Декадада Юстиция министрлиги тарабынан өлкөдө жыл сайын 10 декабрь адам укуктарынын декларациясын кабыл алган күнүнө карата уюштурулуп келет. Баткен облусунда бүгүн 6 декабрда башталып, 13 декабрга чейин улантылат. Анда адвокаттар, юристтер жана түрдүү мамлекеттик органдардын кызматкерлери жарандарга акысыз укуктук консультацияларды берет. Укуктук жактан жардам берүү өнөктүгү көчмө жүрүш форматында өтөт. Анда тургундарга социалдык, үй-бүлөлүк, жер жана башка түрдүү маселелер боюнча кеңештер берилет. Аны менен катар укуктук мүнөздөгү документтерди түзүүгө жардам көрсөтүлөт. Бүгүнкү иш-чарада көбүнчө жарандар арасында социалдык маселелер, анын ичинде пенсия, жөлөк пул алуу, жер тилкелерин берүү жана документтештирүүгө байланышкан көйгөйлөр менен кайрылышты. Мындан тышкары юридикалык жактарды каттоо, кайра каттоо жана жоюу, мурас жана алимент бөлүштүрүү маселелери боюнча кеңеш сурашты. Белгилей кетсек, ушундай эле акысыз юридикалык жардам берүү акциясы эртең 7 декабрда Лейлек районунун Разаков шаарында, мэриянын жанында, 8 декабрь Кадамжай шаарында райондук мамлекеттик администрациянын, ал эми 9 декабрь Кызыл Кыяш шаардык мэриясынын жанында өткөрүлөт. Кошумчалай кетсек, ушундай эле акысыз юридикалык жардам берүү эртең Баткен телеканалында түз эфирде жүргүзүлүп, элден келген суроолорго адистер жооп берет. Иш-чаранын негизги максаты бул калктын аярлуу катмарынын укуктук жактан корголуусун жакшыртуу, укуктук жактан агартуу жана укуктук маселелер боюнча консультация берүү. Жарандардын ошол сот укуктук адилеттүүлүгүнө жетүүсүнө көмөктөшүү жана ошондой эле укуктук маданиятын жогорулатуу болуп эсептелинет. Бул иш-чара өзүңүздөр көрүп тургандай эле ушул тиешелүү мамлекеттик органдардын, тагыраак айтканда ошол элдер калк тарабынан көп суроо талаптар бар органдардан жыйылганбыз. Бул социалдык коргоо кызматынан, соцфонддон, адвокаттар катышып атат, нотариустар катышып атат, калкты тейлөө борборунан паспорт, виза бөлүмүнүн адистери катышып атат. Бул ошол жарандардын ошол укуктук маселелерин чечүүгө көмөктөшүү жана ошол укук колдонуу практикасындагы жарандар менен укук коргоо органдарынын мамилесин жакшыртуу, жеңилдетүү болуп эсептелинет.